Assalamu alaikum. Алейкум. Эми көмүрдүн мешогу канчадан болот? 160 Тоннасы 4800 экен анда. Вот. 4800. Каяктын көмүрү? Мешок. Таш көмүрдүкү. Таш көмүрдүкү. Мына көмүр. Канча метрден казып алышат муну? Муну Волчья ямабы? 150 метр. Волчья яма да? Жок, биринчи сайдыкы. Бирик сайдык? Кадыр деген. Каменный уголь, бурый уголь. Көмүрлөрдө бөлүнөт да ошентип. Антрацит деп коет да. Негизи азыр биржада мисалга антрациттердин, каменный угольдардын КПДсы жогору сапаттагысы биржада $1000, $1300, $900 ар түрдүү бар, $500 болот да. Мисалга Кыргызстандын карыздан кутулуш үчүн $100 калганда дагы 50 миллион тонна көмүр сатсак 5 миллиард акча болот мисалга. Кыргызстандын карызын кутулуу боюнча. Эгерден ондай жанагындай сапаттуу көмүрлөр сата турган болсок, 1 тоннасына $1000 сатсак, 5 миллион тонна көмүр сатсак, Кыргызстан карызынан кутулат. Мисалга Кыргызстан жылына 2 миллион тонна көмүрдү биз керектейбиз да. Мисалга Бишкекте 800-900 1 миллион тегерегинде керектесе, жалпы Кыргыз элим 1 миллион 1,5 миллион тонна көмүрдү иштетебиз. Кытай жылына азыр учурда 3,5 миллиард тонна көмүрдү керектейт. 50%, 20%, 30% чет өлкөлөрдөн сатып алышат. Россиядан, мисалга ошол эле Австралиядан бизде жогорку сапаттагы каменный уголь жана антрацит көмүрлөр бар бизде. Биз ошол эле кошуна өлкөгө алыска барбай өзүнүн жогорку сапаттагы жанагы антрацит көмүрлөрдү, коксирующий көмүрлөрдү, каменный угольдорду Кытайга сатып эле карыздан кутулуп койсок болот. Бул маселени оңой эле чечип койсо болот. Мисалга Кыргызстандын запасы изилденген боюнча 5,5 миллиард тонна көмүр дейт. Эми изилденген запасы, изилденбеген запасы андан да көп. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу өкмөт, ушул көмүр маселесин карап кетсек, мисалга мол Нарында, Алайда, Ошто, таш көмүрдө бизде жогорку сапатта көмүрлөр бар. Ушуларды биз чет өлкөгө сатып эле Кыргызстандын карызынан кутулуп койсок болот. Биз мындан 2010 жылдары ушул көмүр маселесин изилдеп, өкмөткө сунуштаганбыз. Эсептеп да берген 1 тонна көмүрдүн баасы ошондо 350-500 евронун тегерегинде сатып алабыз дешкен. Ошондо өкмөткө эсептеп берип, мисалга мынол Кызыл Кыя аркылуу, мисалга мынол Ош аркылуу Өзбекстан, Тажикстан, кайра Өзбекстан, Иран, Мешхет деген станциясы бар, Түркиянын Капикой деген станциясы бар. Ошол станция аркылуу жеткизип бермекпиз, $99 түшкөн. Ошондо $99 өзүнүн себестоимости болсо, жол кире, башкасы, ошо ортосуна $100, $200 сатканда дагы мисалга $100 пайда калып атпайбы? 50 миллион тонна сатсак, Кыргызстандын азыркы мисалга 5 миллиард долларын кутулуп койсок болот. Урматтуу президент, ушул маселени карап кетиңиз, сөзсүз. Программага киргизиш керек. Анан могу кредит маселесин алып карасак, бизде мисалга Европадан 2%, 1% менен алабыз. 20 жылга, 40 жылга мамлекеттик бир программаларды ишке ашырууда. Бизде банктар алышат мисалга. Ошол эле мисалга 24%, 36% дебей, кыргыз элин кыйнабай, кыйынчылык менен төлөй албай, жанагы үйлөрүн саткандар бар, Россияга кеткендер бар. Кыргыз элин тентип кетти да, ушу пайыздан ашырбайсыңар деген мыйзамды чыгарып коюш керек. Кааласаң иште, каалабасаң иштебе деген мындай шарттарды коюп коюш керек да. Кыргыз элин кыйнабаш керек. Кучка бир байлардын кызыкчылыгын ойлоп, жалпы кыргыз элинин мындай маселесин өкмөт коргоп кетиш керек да. Ушул маселе көмүр боюнча. Мындан башка толгон токой бизде химиялык элементтер бар, ошолорду колдонуп Кыргызстандын карызынан кутулмак түгүл, Кыргызстандын бюджетин чоңойтуп, завод, фабрикаларды ушундан түшкөн пайда куруп алсак болот. Кечке эле кредитти сурай бербей чет өлкөдөн. Ошол эле жолдорубузду